Юсупова Аида. Денсаулық комитетінде 2021 жылдан бері иш алып барам. Өзім айылдық кеңештің депутаты болом. Бізде Дөңарық айылында 2022 жылдың 13 октябрында жакшы самалық болуп өттү. Бізде аянтчанын ачылыш аземи болду. Бул долбоорду биз айылдык денсаулык комитетинин жетекчилери менен жана ошо айылдык денсаулык комитетинин жамааты менен жана айылдагы кызыктар болгон адамдар менен биргелешип бул жерде айыл өкмөт дагы бизди колдоп биргеликте ушул долбоорду ишке ашырдык. Өнүктүрүү фондуна биз алгач кайрылуу жасаганбыз. Администрациядагы бизди колдошту. Анан бул заявканы биз айыл өкмөт кызматкерлери менен биргеликте сметасын түзүп, проектти жазып ишке ашырдык. Биздин ушу Нурия Сапарбекова айылдык денсаулык комитетинин төрайымы менен жергиликтүү кеңештин ичиндеги депутат айымдардын тыгыз иш алып баруусу менен бир нече долбоорлор ишке ашкан. Дөңарык айылында ушу жергиликтүү айымдарга денсаулык чыңдоочу шарттар көп каралбаптыр. Жергиликтүү айымдардын суроо талабынын негизинде воркаутты куруу демилгеси көтөрүлүп, ошол себептен биздин ушу демилгелүү айымдар тобу жергиликтүү кеңештин депутаттарынын курамындагы айымдар аркылуу ушу долбоор ишке ашып калган. Айылдык денсаулык комитетинен биздин айыл өкмөтүнө көптөгөн эле суроо талаптар, көптөгөн өтүнүчтөр ушул багытта ишти уюштурууда көп кайрылуулар болот. Денсаулык комитетинин суроо талаптарын аткаруу биз үчүн анча деле кыйынчылык туудурбайт. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн жергиликтүү бюджетти бекитүүдө жергиликтүү кеңештин курамынын тең жарымын деп айтсак туура болот. Айымдар түзөт. Ошол айымдар биздин жергиликтүү кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин дээрлик бардыгы ушул демилгелүү айымдар болуп эсептелет. Бул айымдар биздики жеке эле баягы айылдык инфраструктураны өнүктүрүү гана болбостон ушу денсаулык комитети менен тыгыз иш алышып барышып, биз тараптан ар дайым колдоолор болуп турат. Айылдык денсаулык комитети бизге эч кандай кыйынчылыксыз эле түз эле кайрылат. Же болбосо ошол демилгелүү жергиликтүү кеңештин ичинде депутат айымдар аркылуу, же болбосо өзлөрү жекеме жеке кайрылышат, түз эле кайрылышат. Ошол маселени чечип бергенге биз аракет кылабыз. Дээрлик 80%-ын чечип беребиз негизичи. Мен Султанова Нурия Сапарбековна Чүй райондук айылдык денсаулык комитетинин төрайымы болуп шайланып 5 жылдан бери иштеп келем. Мына 2022-ден баштап өнүктүрүү фонду деп биздин Чүй райондук администрациясында айтып атышат да, эгерде өзүңөр жардам беребиз десеңиздер, бизде өнүктүрүү фонду бар, через айыл өкмөт аркылуу келип алсаңыздар болот депчи. Ошону менен биргеле мисалы швей ачып азыр иштеп атышат кыздар, именно АДКнын кыздары. Бир кыз ашса, артынан 5-6 жумуш орду менен камсыз болуп атат да. 2021-де ошол ЛФК деп атайын мугалим жалдап 29 айым окушту. Ошонун демилгеси менен ар бир айым өздөрүнө сертификат алды, плюс диплом да алышты. Бул международный диплом печаты менен, гербовый печатта башка жакка барып, өзүн как мугалим катары үйрөтсө да болот да, ошо диплому мененчи. Андан тышкары жана Акчол Авсаматович деген биздин байкелерибиз болот экен, Кемин районундагы ал деген действующий депутат киши экен. Ошол киши бизди 1 жыл каржылады. Андан кийинкиси ошо эң акыркысы бизге ар бир айымдарды окутуп жана диплом алып бергени бизге көп эмени аткарып кетти десем болот да. Ошол кишинин аркасы менен биздин кыздар уже ачып иштегенге даяр. И башкаларга дагы сабак берүүгө өзлөрүнүн диплому, сертификат менен жарайт. Азыркы күндө мына жакында эле 4 ай болду бул райондук аялдар коомунун төрайымы кылып шайлашты администрация тарабынан. Азыркы маалда ушу именно ушу АДКнын кыздарын окуулар менен гана мотивация берип атам да. Окуулар деген кандай? Ар бир айылдан бирден, кээ бир айыл өкмөтүнөн эле бирден болуп калат. Ошолорго именно АДКнын кыздарын тарттым мен. Алар окуп келип
конечно биздин өзүбүздүн турмушубузга эле керектүү нерсе ошонун келип кайра өзүнүн мүчөлөрүн окутат. Бул жакта маалымат көбүрөөк болот. Именно ошол маалыматтан айымдар өзөт экен. Өткөндө ушул эле эме Буран айыл аймагында Мейнеткеч айылына низ боюнча биздин башка региондон коноктор келип кетишти. Ош, Баткен, Жалал Абадтан. Өзүбүздүн өткөргөн иш-чарабызды айтып берем да ошондо келип биз ушу низ боюнча өткөзгөндө именно мен ошо элге башка элдерге үлгү болсун деп жугуштуу эмес орун алдын алууда ар бир үйдөн кыдырып, ар бир көчөгө кыдырып ошондо үлгүлүү үй, үлгүлүү көчө деп эме койгонбуз да, акция өткөзүп. Ошондо 4 айыл өткөзгөнбүз. Именно ошо Мейнеткечтен 5 үйдү үлгүлүү үй деп кадимкидей эме сертификат өткөзүп бергенбиз. Өзүбүздүн ден соолук комитетинин печатын уруп туруп 5 үйгө бергенбиз. Анан бир эле көчөнү үлгүлүү көчө деп тапканбыз. Анткени ал көчөдө той бергенде арак берилбей, ушундай болуп, ошол көчө кармады. Салат менен питаться этишип, биздин информация бергенге жараша ошол көчө кабыл алды да. Ошол опыт алмашууда өткөндө ошо 3 региондон келип көрүп кетишти. Ошондо биздин главабыз да катышты. Ошондо өнүктүрүү фонду деп бүгүнкү сиздер тарткан площадка анда даяр эмес болчу, ачыла элек да болчу. Бирок ошондо глава айтты да, биз именно ушу кыздарга караштырып, булардын ою менен салынып аткан бир сюрпризибиз бар деди эле. Ошону Кудай буйрса бүгүн көрдүңүздөр. Ошо жеке эле мындай айтканда именно эле Буран айыл өкмөтүндө эмес, бул жалпы 10 айыл өкмөтүндө орнотулуучу нерсе ар бир айылга. Ушул низ проектисине рахмат, ыраазычылыгымды билгизет элем. Рахмат кадкага дагы. Мен өзүм Моморов Сагынбек Сабыкулович, ушул Чүй районунун биринчи акимдин биринчи орун базары болуп эмгектенем. Өнүктүрүү фонддору ар бир акимчиликтерде уюштурулган, мамлекет тарабынан ушундай бөлүштүрүлүп берилет дагы. Анан кийин жерлердеги айыл өкмөттөр аркылуу ошо ишкерлерге дагы каралган. Ошо көбүнчөсү ишкерлерди колдоо иретинде колдонулат да. Анан кийин жанагындай имараттарга дагы, курулуштарга дагы колдонулса болот. Өнүктүрүү фондуна ошол жеке ишкерлер деле ушул райондун тургундары өзүнүн баягы бизнес пландарын жасап, кандай эмне иш аткарыла турган болсо ошолордун баарын жазып кайрылса болот албетте. Бул биздин ар бир жерлерде айыл өкмөттөр аркылуу байланышса болот.